айынан мурун катары менен катталган кырсыктар менен элдин назарын бурду. Саамалык учурунда бир жаран аты менен сууга кирип кетип каза болсо, экинчиси унаасы менен кырсыктап ооруканага түшкөн. Ош облустук милициясынын маалыматында экөө тең Жалал Абад облусунун тургундары болгон. Аламан улакты көрүү үчүн бара жаткан Жалал Абад облусунун 2000-жылкы тургуну дал ушул кыр аркылуу бара жаткан унаасынын ролун башкара албай калган. Натыйжада тайгаланып келип, жолдун четинде токтоп турган унаалардын үстүнө кулаган. Кырсык болгон жерде азыр дагы талкаланган тетиктердин калдыктарын көрүүгө болот. Мээси чайкалып, баш жаратына жарылып, сол кол билеги сынып, андан сырткары эки буту тең жараталып, оң бутунан ачык түрдө жараталып сынган, эки жеринен анан сол саны сынып, азыркы учурда бейтаптын абалы туруктуу. Ал эми каза болгон жаран оюн өтүп жаткан жерден анча алыс эмес аккан Жазы дарыясына барган жерден аты менен кошо сууга кирип кетип жан берген. Ошол жерде биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, бул факт каттоого алынып, маркумга карата соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Аламан Улак Федерациясынын Өзгөн аймагы боюнча төрагасы Жанышы Ниязов бул кырсыктардын оюнга тиешеси жок экенин айтат. Кырсыгыбыз бул ал бизге улакка тиешеси жок жерден болду. Бул улак бойлордо болгон жок. Ал улактан битеге марактап көлдү көрөм деп барганбы, кандай болгон чегин билбейм. Ала ажалды Кудайым каяктан берсе ошол жактан эме болот экен. Бизге азыр бүт туугандарыбыз менен барып, ата энесин алдына өтүп, ата кылып кичине көңүлүбүздү айтып келебиз деп турабыз. Ошентип оюн дагы өттү. Улакчылар байгелерин алып, көрүүчүлөр көңүлдөрү көтөрүлүп чейир жазышып кетишкендер. Бир ок тилекке каршы алар өздөрү менен таштандылысын алып кеткен эмес. Натыйжада улак өткөн оюн талаасы кадимкидей таштанды таласына айланып калган. Бул жер мисалы үчүн дыйканчылык катары иштетишет. Муну жергиликтүү тургундар өзүңүздөр көргөндөй андай соо жери жок. Бардык жер таштандыга толгон. Карагылачы элдер, маданиятка жага. Буну бир айта бересиң. Мен şu yerде жашайм. Биз берге эгин эгебиз. Полный, мына немеге чейин. Мына жаңы чек берген жерлерге де чейин мусор кылып таштаган. Оюн өткөн талааны тазалоого мына ушул Аламан байген уюштурган белгилүү улакчы Манас Ниязов өзү да катышып, жаралган ыңгайсыздык үчүн күйөрмандарынан кечирим сурады. Ошо балдарга кечээ эле тайынып койбуз, мына балдар бүт эми келип атат, машинамен бүт тазалап, жыйнап алып кетебиз. Бүт жакты карап, бүт жакты сүйлөшүп иш алып барганбыз. Эки эле инцидент болбосо, бири сууга сугарам деп, бири машина менен түшүп кеткен. Эми алар да кокустук болуптур. Буюрса алардын ата энелерин алып жолго алып, көңүл алып коебуз. Маалымат бере кетсек, жекшемби күнү белгилүү улакчы Манас Ниязов уулдарына той берип, Аламан байге уюштурган. Улак Өзгөндөн баш дүбө айыл аймагында тагырагы Кемпирабад суусунун жээгине жакын чөлкөмдө чабылган. Иш-чарага Өзбекстан, Тажикстан, Афганистандан бери оюнчулар келген жана күйөрмандарды кошкондо жалпы 30 миңдей киши чогулган. Серепчилердин баамында бул акыркы жылдардын эң масштабдуу турнири болду. Миргүл Бокошова, Азан Бузириков, Ала То 24.